Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Өзгөн районунун Акжар айыл аймагынын Акжар айылына келип отурабыз. Бүгүн сиздерге менин айылым көрсөтүүнөн ушул айылдын бир күндүк жашоосун чагылдырганга аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Аба. Бул Акжар айылы эмне себептен Акжар деп аталып калган да? Акжар деп аталып калганы İlleri bu yerde bağ, yer, yurt degen yaşaganımız. Adıma düngürü ösüp var, bağdarak, 2 hektar, 3 hektar yüzler kurup var. Biz bala gezdik, hiç böyle yok var, nöl var. Yer yok. Kara soru, buna bağlıca, tiki bu degen yerlerde, geldim var, taladılar her yerde, arkolotta. 2'den 3'ten 5-6'dan üye olgun. Oso üyelerden götürüp geçken eken. Elin ıntımağı kanday oldanan? Intımağı yeksen. Bizge hiç kim yetmez. Biz buna orta mektep birinci yıl Tarık'ta şu mektep oblast boyunca birinci Kırgız orta mektebi şu Akjar'da açılgan. 36. yılı. Anan geldi birinci bölümüne 1943. yılı çıkan. 5 kana okutup bitken üstünde birinci bölümüne ben. Özünüz mektepte iştiniz. Ömür boyu. Men atam Karaoğlu'da apam bu borsa olsa men şu ömür boyu şu mektepte çoğaydım. Mektepte çoğayıp özüm esbelen bütmedim. Psikolojikmen. 1,5 yıl okudum. O son geldim. Respublikanın ardaqda aksakalısız. Respublikanın 115. nomur. Бұл Сұлтан Сатыбалды ағай менің ағайым болады. Жана қысқаша айтып кетті, айылыбыздың мындай бір тарихи жөнүндө. Мен да кичине кошумчалап коеюн. Ушул биздин отурукташкан жерибиз, мына географиялык абалын караганда, бул өзүнчө бир тектирдебиз. Мына Балшебек айылынан өйдө өрдөп чыгат, кайра Какыр айылына дагы түшөт. Биз азыр ушу кийинки муундар биздин ата-бабаларыбызга рахмат айтып отурабыз. Туура жерди тандаган экен, туура жерге отурукташкан экен деп. Мына көчкү, жамгыр, жаан-чачын болгондо биз тынчыктайбыз. Арык чаап, ошол жанагы коммунисттин бурулушундагы жарга чейин ошол жерден жаңыдан арык чабылган да, жаңы арык болуп калып, анан бул жерге да ошондо суу чыгып жаңы арык болуп калган. Жаңы арык айылы болуп жүрүп, кийин анан Барашилов колхозу болуп, участок Барашиловдо болуп калды. Андан кийин ошол жактан баштап буяка чейин ушул аймакты чогултуп туруп Акжар айылдык кеңеши кылып түзүшкөн дагы ушул биздин айылды жаңы арык айылын борбор кылган. Дагы Акжар айылдык кеңеши болуп калган. Ошол Акжар айылдык кеңеши жүрүп отуруп Акжар айыл кеңеши Акжар болуп туруп, кийин анан жаңы арыгыбыз жоголуп калып эле Акжар айыл болуп калган. Акжардын болуп калышы ушундан. Анан эми бул айылда негизинен мынабу Кыргыздын 40 уруусу деп коет да. Ошо 40 уруусунун сол канаты жашайт. Сол канаттын 8 уруусунун ичинде басыздар жашайт. Жалпысынан. Басыздын ичинен бул жерде мына Кудайлат деген уруу бар, Тоскуна деген бар, Тилеке деген бар, Көчөк, Чоң Мурун, Бөлөкбай, ушул негизинен ушул уруулар жашайт. Эми андан башка да уруулар бар, эми баягы бирин серин келип калган уруулар бар. Бирок бизде уруу бөлүш болбойт. Жакшылык жамандыкта бардыгыбыз тигибизден тик туруп, бардык жакшынакай нерселерди өткөрүп турабыз. Оюн шоок болобу, жанагындай бир жаманчылык болуп калабы, ошол жерде бардыгыбыз ушу ынтымак өткөрүп турабыз. Сенин берүүлөрүңдү дайым көрөбүз. Ушундай бир айылдарды барбасак да ошол айылдар менен айылдын бүт жанагындай эли журту менен таанышкандай эле болобуз, аралашып эле жүргөндөй болобуз.
биздин Ак Жар айыл өкмөтүндө 8805-9000ге жакын калк жашайт. Анын ичинен ушу Ак Жар айылын белгилей кетсем, Ак Жар айылында мына мектеби бүткөн. Мектеби жаңы мектеп болуп бүткөн. Детсаты бар. Мына былтыркы жылдары биз мына таза суусун камсыздап бердик. Эми эски болчу, аны дагы алдын жетишинче камсыздадык. Ак Жар айылында мына бардык көчөлөрүнө түнкү жарыктар коюлду. Айылдын ичине. Ал да проекти менен 2 миллион 600 миң сомдук акча каражаты менен коюлду. Детсаты бир частный үйдө болчу. Детсаты дагы ФАПка алмаштырып, аны дагы 1 миллион менен капитальный ремонттон өткөрүп, детсатка ишке бергенбиз. Мына 1 жылдап чамалап калды. Эң эле көйгөйлүү маселе кайсы болот? Ең көйгөйлүү ушу маданият үйү. Маданият үйү эски жылдардан курулган. Финский болуп курулган. Азыркы учурда МТСтен келип, экотек инспекциядан келип, бул маданият үйүн уже жабылсын деген буйрук чыгарган. Маданият үйүнүн эми ушу мына быйылкыга болбосо дагы кийинки жылкыга республикалык титулга киргизип, ушул нерсени бир ажыратып салып алышыбыз керек да. Бул эми биздин бюджет көтөрө албайт бул нерсени. Только республикага же башка жактарга кайрылып, ушуну бүтүрүп алыш керек. Себеби центральный жер бул жер. Негизинен ошол анан бул айылда дагы мындай чыган инсандар көп болгон. Чындыгында эми ар бирин атап өтпөй, мына азыркы эле заманда, мына азыркы күндөрдө деле спортсмендер чыгып атат. Ар тараптуу мындай кесипкөй адамдарыбыз бар. Мигранттар бар ал жакта. Ушу мигранттар дагы эч качан жөн турбайт. Ар дайым ушу айылына салымын кошуп келет. Азыр Ак Жар айылында жүрүп, айылдыктар айтып калды. Бизде ушу кой кыркуучу жай бар. Ушул өрөөнүн бардыгы Өзгөн районунун көпчүлүк айылдары ушул жерге келип кыктырып кетет дейт. Жеринен көргөнгө келип атам, азыр бул жакта жумушчулар иштеп атат. Ассалому алейкум, ишлигери болсун. Кандайсыздар? Жакшы. Ассалому алейкум. Кандай ишлигери болсун. Катырып атасыздарбы? Охо. Иш катып жүрүп атат го ага? Катып жүрүп атат, жакшы болуп атат. Бул жерде канча жумушчу иштейт? Бу жерде бүгүн 4 иштеп атат. Кой азыраак эле. Көбүрөөк келгенде келет 7-8 жумушчулар болот. Бул мына үйүлүп жаткан жүндөрдү эмне кыласыздар, иштетесиздерби? Бул эми үйүлүп жаткан жүндөр жылда эле калып атат бул жерде. Иштеткенге эме жок, өзүбүздүн дарман жок. Эч ким алышпайбы? Эч ким албайт да азыр. Нар жак бер жактан караштырып атам. Ала турган адамдар чыкпай атат. Чыкса эме кылат элек. Жылда кыркканыбыз ушул жерде эле калат. Чирийт, жок болот. Кичине жардам болуп калса иштетсек деле болот эле өзү. Кийиз кылып. Будан ошо кийиз, шырдак, жанагы жиптерди даярдаса болот да? Даярдаса болот да, ошолорду. Агалардан сурап көрбөйлүбү? Канча кой кырдык экен? Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Эртеден бери канча кой кырдыңыз? Эсептебедим. Бир койду канча убакытта бүтүрөсүз? 4-5 мүнөттө. Сыр болбосо бир күндө канча киреше табып коесуз? 2 табылат. 2-3 миң. Профессионал болуп калсыз го? Жок. Жаңы үйрөнсөк. Жакшы. Майли катыра бериңиз. Жакшы болуп турбайбы? Жакшы, тегиз болот. Койлорго да кичине жакшы болот да. Жеңилдеп. Бат семирет. Абдан жакшы ага, ушу сиздин ишиңиз менен бир аз таанышып кетейин деп. Рахмат келгениңерге.
Мына Қазыбек батыр, кирелик, шаруаны көргөзөйүн сага. Қошқарлар бұл жақта тұрбайы? Қошқарлар бұл жақта. Эми азыр Байлап қойып? байлап коюш керек аны. Байлап коюш керек. Азыр эми саясат сандан сапатка өтүш керек болуп атат. Бул кошкорлор Душанбеден келген. Тажикстандан мı? Тажикстан Душанбесинен келген. Ал малда согуш болуп эле ошо малды алып келинген. Өзү 30-40 миңден алып келгенбиз. 8 алып келдим эле 70 миңден 4-төрүн сатып жибердим. Буларды 100 миңден сурады, бербедим. Сен мындан кичине бир коз алып калалы деп багып карап атабыз буюрса. Бир жакшы былтыр койгонмун, жакшы козу жакшы берди. Бул Тажикстан таза канды гисарлардан. Эми сапатка дегенибиз. Не үчүн мына ушул гисарга басым жасалып атат да бүгүнкү күндө? Басым жасаганыбыз илгерки биздин койлордон мисалы жайлоого барганда журт майлап сойгондо козулар 15 килодан терегенде эт берчү козулар. Азыр булардын козулары 25 терегенде эт берет. Анан булардын мисалы мен койлорду да Тажикстандан алып келгем. Ошо ал койлор мисалы бир койбуз алып сойдук элек 48 кило эт берди да. Ал эми биздин койлор кыйын кою 32 килограммдан ашык эт берчү эмес. 32 килограмм болсо, о, чоң кой союпбуз деп айтчубуз. Азыркы келген гисара койлор ошол 45 килограммдан 55 килограмм чейин эт берет. Бул кочкорлорум бул 6 тиш, калгандары 4 тиштен. Бою булар 95тен, тигил 97. Салмагы бул 135, тиги 140, булар 125тен. Az tiri salmagы? Tiri salmagы 135, 140, 125тен. Бүгүнкү күндө базарда баалар канча болот ушулардын? Базарда бизден 100 миңге деп сурап келди, бербедик эми. Биз 100 үрөңгө коебуз да бийил. Үрөңгө коюп эмки жылкка сатабыз. Анан 100 миңге деп сурады, бербедик. Эми булар таза канды деп эсептелет да. Беркинде бизде мындай кочкорлор базарда көп. Бирок биз канына басым жасайбыз. Жакшы. Тажикстандан. Бирин кармабайлыбы? Көрбөйлүбү бир? Мейли. Кармата, карма алып жетеби бирок? Алып жетпейт го дейм. Алып жетпей калышы мүмкүнбү? Күтүндө экен, а? Жакшы багып. Кудайга шүгүр. Көз тийбесин. Мында 15 күн багабыз буюрса. Анан 15-сентябрдан баштап бирөңгө кое беребиз. Ошо. Булар бар. Жүндөрүнө эле билинип турат да. Башка биздикинде эместечи. Мына башка, бул башка. Бул үксөйүп турбайбы? Алар өзүнө. Мыналар таза кандылар. Могу таза канды деңиз. Таза кандылар. Аналар баары таза. Аралашма экен да. Алар аралашма, таза кандылар. Жакшы. Бали, азаматсыз. Болуптур эле, рахмат келгениңиздерге. Карасам, койлорду айдап жүргөн экенсиз. Алла разы болсун баарыңарга. Ишиңерге ийгилик болсун. Ушинтип жакшы нерселерди Кыргызстанга таркатып жүрө эле. Кудай ишиңерге ийгилик болсун. Ишиңиз пульттан экен, а? Бул пульт болуп калды. Кеч кылгамайбыз эмчи. Азыр биз Акзар айылына жүрүп, ардактуу энекебизге келип жолугуп калган кезибиз. Энекебиз Бурайма деген энекебиз райондук, айылдык, облустук депутат болуп, мамлекет үчүн аябай тер төгүп иштеген апакебиз. Кандайсыз? Туура. Эмгекти аябай жасадым булам. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ден соолугум көзгө байланыштуу оору башыктан эметип кетет. Азыр эми жакшы эле, мен бала чакам жакшы караган үчүн жакшы эле мен. Анан эми сурооңо жооп берейин. Өзүм сүйлөбөй десең бадыратып кете берем. Көп бар менде. Депутат болупсуз энеке. Кандай кызматтарды кылдыңыз анан? Мен Алмалы карьерин жакта суу чыкпаган жерде суу чыгарганда иштеп, андан келип Пем базарды жакта жүрдүк, анан Көкжанактын жолунда жүрдүк, анан Токтогул районуна өзүнө барып, Торкент, Куйбишев, Суу Самыр деген жагында жүрүп, анан ошондо бир балалуу болдук. Анан кайта айылыбызга келип эле кой кетпейли деп туруп калып, мына Мырзак айылында ошондо чоң козмак бар, ошол жерде иштеп калдык. Ал убакта
Okuun ança nemetpeyli özüň jöndemiň jakşy bolsa, bilimiň neme bolsa işlep kete berет eleň. Hani şot men işleyt elek. Öközüň magan çol işledi. Tameke işledim anan. Haşayıp tamekini bir gün öldürüp alam, bir gün kıyratıp salam. 2-3 yıl ayva kıynaldım. Men neme andaydı işlegen emesmin da. Andan keyin elenen deme alam kılıp kettim okşayt. Özüm öndürüp uruktu, özüm sevip, özüm çağ, özüm kara bilen pedagog bolup kettim andan. Tamekinin hasta olup kettim, hastın kızı. Bu şehirde işlegenlerden de ötüp kettim. Muna televizyonda uksat ele tuğra düşünse gerek bari. Saat 5'te durup kameracıdan 7-8'ge çeyin cevap ötüp işe varan bir nandı koltukta alıp tamekege. O zaman da üyümü örtüp aldım. Kıyınçılığım. Uşunda deputat ele bolçumun, muna nemede bolçumun osonda, rayonda bolçumun. Maşina gelet dep kalıştı. Maşina alatken perrasottor çoğultu otam, postoğa çoğultat elek. 2 jil küttüm, 3 jil küttüm joğunan. Bir yakta da kuzgunlar var koşuydu. Kuzgunlar deňiz. 2-1'ge çeyin kirjüýt elek kol menen. O muna agzardan da su jok, aytyp otpaym. O çoň daýradan gelin kızlar bakandap çelek menen 2 çelekte su götürüp çygat elek. Bu erkek balдар pilak menen, eşek menen su taşıyt elek. Oşo neme gelip atıp para verirse bara ver degen söz bar. Gele verip, sessiyalarga koya verip, dakılatlarga girgize verip, oşu suunu, oşu men maktanbayın, men deputatta çıkkan. Agzardın suusu. Azır üyge çeyin girgizip alıp oturuşat. Jırgal zaman. Jırgal zaman azır. İdişti dağın deme menen juup atar. Azır kızdır jırgal zaman kak da. Al wagtda aytyp otpaymy? Tündesi kir juup, tündesi kamır juuramda üylerim örtüp, şuntup görmegende görüp jürüp Kudaga şükür baldarym çoňoýtup nime etip alganymdan hem baldarym nemesini görüp keletganymda unatyp kaldym. Muna suretleriniz deputat uçurundagy suretleriniz okşayt. Oşondoy bolsa hem gözüm görбейт da anan. Agzar ayılının Umay enesi dep koysak tele bolat. Şu el sıylagan, el barıttagan, ellik deputat enekebиз менен аябай ошону маекылып десек болот. Бали бар болуңуз, аман болуңуз. Gülügüçtü jüre beriňiz. Jakşı oturuňuz. Kuş kelipsen Kazыбек, biziň Agzar айылына биздин урушканыбызга аз гана убакыт болду. Ушул уюшуп атканыбызда айыл өкмөт дагы бизге колдоо көрсөтүп, ушу формаларыбызга акча бөлүп берди, акча каражатын бөлүп берди. Ошо акча каражатын бөлгөндө башка жака барбай эле өзүбүз ушул шайыр апалар ар түрдүү таланттар бар бизде. Ошо өзүбүз мына Зымырат апабыз менен сүйлөшүп, ушундай кыргыздын колоритин көрсөтөлү деп, ушул курак менен башкача өзгөчөлөнтүп, башка формаларга салыштырганда өзгөчөлөнтүп, ушундай курак менен чыгалы деп, ушул куракты ойлоп таап, ушинтип тиктик өзүбүз. Өзүбүз тиктик. Андан кийин мына боз үйдү дагы өзүбүз ушинтип атайын шайыр апаларга деп жасап, ушинтип кооздодук боз үйдү дагы. Анын ушундай уюшуп атканыбыздан кийин өзүбүздүн көркөм жетекчибиз Караев Абдыманов агай дагы шайыр апалар деген чыгарма чыгарып берди бизге. Өзү обонун өзү сөзүн жазды, ошону азыр ушунча келип калыпсыңар, жөнүн койбой ырдап берип коюшса, аткарып берип коюшса шайыр апалар. Сонуп отурбайбы телевизорго жалпы, э? Ооба, ошо биринчи ушу сиздердин программаңыздар үчүн атайын ушу шайыр апалар деген чыгарманы аткарып берип коюшса биздин шайыр апалар. Бет ачары. Сонунда. Кырылгаланда. Şair, 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 şair apalar, şankıldagan ündörü jakşı apalar. Caner gitken solun ayırlar ırdaşım, elge jakşı manay tartulagandan. Caner gitken solun ayırlar ırdaşım, elge jakşı manay tartulagandan. Şair, 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 şair apalar, bul dünyönün üdün kutu apalar. Siler menen dünyö bары sopsulu, bacıraygan bizdin ayaltın apalar. Siler menen dünyö bары sopsulu, bacıraygan bizdin ayaltın apalar.
Ошондуктан Алла сүйүп жараткан, ошондуктан Алла сүйүп жараткан. Шайыр, 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 шайыр апалар. Сонуйда ыргай турбайсыздар апалар. Бизде көп ырчылар. Мына канайым сен ырың ырдап койсоң, жанагы Макуланда, анда эмесе мен сиздерге Жумабүдүн Шералиевдин Кыялдануу деген ырын аткарып берейин. Бирге жүрдүк, бирге жайлап бир айлап, кайык минип сен отуруп мен айдап, жашарчадай жаш эсебини белгизбей, сен кайыңдай жаңы гана, сен кайыңдай жаңы гана бөр байлап, сен кайыңдай жаңы гана, сен кайыңдай жаңы гана бөр байлап. Кетпейт дал уяттын ысыгы, мына ошондон ашыктыктын кызыгы, кубантпаса боздотпосо кокустан, Фрунзенин аптабы кор, Фрунзенин аптабы корчысыгы, Фрунзенин аптабы кор, Фрунзенин аптабы корчысыгы, Фрунзенин аптабы корчысыгы. Азаматтар. Şu ырдап чордо ойлоп отурат экенсиздер да. Айылыбыз ушинтип өнүп тура кетет. Арасында чыга албай жаткан талаптар чыгат да ушинтип апалардан калам. Анда дагы бир жолу ырдап бербейсиздерби? Анда эмес азыр сиздер үчүн өмүр сапары деген ырды аткарып берели. Майрамбек Өсмонова, сөзү да обону дагы. Канат ага, бул жерде канча багыңыз эми? Эми бу жерде 1 гектар 80 сотик 2000 түп алма көчөт эккенмин. 18-жылы эгилген. 4 жыл болуп атат, быйыл 5-жыл Кудай кааласа жакшы мына мөмөсүн алып атабыз. Эле элемге жер жебейт дейт. Мына мээнет кылсаң ыраатын көрөсүң, Кудай кааласа ыраатын көрүп атышат бала чака. Кудай кааласа мына 1,5 тоннадай сатып алдык. Кирешеси кандай болду анага? Эми кирешеси азыр 1,5 тонна средний мага 45 сомдон айланды. Бул жүзүм сыяктуу эле. Эми жүзүм сыяктуу эле мындай кылып алат экен, муну кичине карап, арасын суюлтпасаң буга деле кыйын чоңойтуш. Ушу менен элек биз жаздан күзгө чейин ушул жерден чыкпайбыз, келип Бактан. Бактан чөбүн тазалайбыз, сугарабыз. Эми кылган ишибиз ушул. Эми биздин возраст эле 53 жаш болуп калыппыз, ушу менен эле кылып атабыз. Айылга салым коштук тең. Эми айыл жергесине кичине салмыбыз тийсин деп эгип ушуну
чоң айтып атабыз. Көпчүлүк агаларыбыз деле айтып атат да, ушу бакчылыкты өнүктүрүш керек. Эми бакчылыкты биздин Кыргызстандан бышкан алмалардын сапаты аябай жакшы болот, базарга өтүмдүү болот деп атат. Бул биздин алмалар дүйнөлүк рынокто турат азыр булар. Россияга барсаң дагы жол жобосу менен документальный баары, документи даяр турат. Каласаң фура чакырып Россияга жөнөтсөң дагы таможный эмеден өткөнгө документтери бар. Мына бул жаныбардын эмеси ушул экен, караганда мына кара, мөмөлөр эми мөлтүрөп баары жүзүмдөй болуп. Ассаламу алейкум. Бак карап жүрөсүз. Кандай жакшысыңарбы? Мына биздин бул айыл башы келип ушу кабар алып турушат, келип ушу кандай. Айыл башчылар суусуна чейин көңүл буруп турса керек. Жок, суусун эми биз өзүбүз карайбыз, эми кантип атат. Суун келип атабы? Суу жетип атабы? Мураптарыбыз бар. O jaqdan alып келип, ушу башына чейин алып келип. Айылга көмөк берип турат экенсиздер. Эми кичине мындай дыйкандардан кабар алып турсак болбойт да. Булардын эми кирешеси ушу дыйканчылыгы. Анан азыраак ушу мал менен эме кылышат. Эми көбүнчө ошо багман да булардыкы. Бул жагы узун ата ушундайынан кетет экен да. 1 гектар 80 сотик. Ого. Башына жетпейт окшойбуз. Бу жакта эми 2000 түп эгилген да азыр. Быйыл жазда да 150 түп да коштук, кудай кааласа. Эмдиги жылдан да анында түшүмүн алабыз деп отурабыз го. Кали, Канат ага. Жана кырманыңызга береке дегендей түшүмүңүз мол болсун. Рахмат, рахмат. Ушинтип катыр иштей бериңиздер. Эми бизде болсо, элде болсо эл курсагы ток. Жакшы. Мунун баарын өзүбүз жебейбиз, кол кошуна жейт. Али жакшыдан бак калат, жамандан дак калат, ушу бак калсын эми. Бак калсын, сонун. Охо. Мына алмаларды көрүңүздөр. Көтөрө албай калыппыз. Erbo жақынырақ. Қайырды қармасы olur mu? Лиго. Ава кадайсыз? Стоп. Победа. Балдарды чогултасыз ба? Балдар қол күрөштүрүп атты. Жакшы. Салам алейкум. Кадайсыңар жигиттер? Жакшы өзүңүздөр. Жерге отуруп алайлы. Кайдадасыздар? Жакшы өзүңүздөр. Айылда кол күрөшүппү? Балуан жигиттер окшойт алар, жакшы. Машыктуу сиз окшойсуз. Мен. Кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр. Көрөңүзчү кандай болуп атат? Кармашты. Мына жакыныраак турабыз, бир чыкканда. Баштары көтөрүп, ийиндер киргизип, бул жак. Ready go деген болот. Ушул ready дегенде даярданып турасыңар, go дегенди басасыңар. Ready go. Стоп. Победа. Бул кол күрөштө сөз түрдө колдо катташ керек да? Колдо эле биринчи очут кол да. Өз полн эле дене иштейт, булда деле, бут деле, муардан берсе дал пал, полн. Кол эле иштебейт да. Өзүңүз кандай ийгиликтерге жетишкенсиз? Ийгиликтерге республиканын чемпиону, Азия. Республиканын 4 жолку чемпиону, Азиянын 2 жолку. Ушул айла чоңоюп өскөнсүз? Ушул айла төрөлүп чоңоюп өскөм. Кандай максаттар болду атайм айылда? Айылда максаттар жакшы, азыр кол күрөштү өнүктүрүү максатым бар. Кудай кааласа, алда да ийгиликтер бар. Жаштарды өстүргөнгө, ушундай эле өзүм артыман да чыгарганга болду. Атайын кол күрөш үчүн айылда зал жокпу? Кол күрөш үчүн залдар жок андай. Кудай кааласа салынат, ремонт болуп атабыз. Азыр өзгөнгө барып келебиз, 40 километр да, ошоко. Шаарга барып келесиздер. Шаарга барып келебиз. Айылда ушинтип эле көчөдө олтуруп алып эле. Ушундай эле азыркы шартта. Кудай кааласа болот ал ниеттер да. Экөөңүздөрдүн бир кармашканыңыздар көрбөйлүбү? Макул. Сонун азыр бул жакта. Алмаз кичине тирешпи анан. Шатмасса багат биле мындай эле секилде. Агзар айылында эле мына үйлөгө Кыргызстан делен. Мына биринчи
Чыгабыз эки. Бул эми сол колдон окшойт, э? Сол кол. Азына үйрөтө кетейин, кандай күрөшкөндөрдү. Эки спортсмен кармашат, кармашкандан кийин мына кистер түз туруш керек. Мындай болбош керек. Түз чыкпаш керек. Биякта судья болот. Судья команданы берет. Ready go деген, ready дегенде даярданасың, go дегенде баштайсың. Мына верх деп коет, мындай кеткен. Мына манжаларды ачкан. Мындай күрөшкөндү круг деп коет. Мына связкалар иштейт да. Ошо. Эки ыкманден колдонсо боло берет, э? Эки ыкманден колдонсо болот. Эс мына мен сопернигим верх күрөшкөн болсо, мен круг күрөшөм да, бияка кирипчи. Верхти кармап ичкерге. Бир кармаш көрбөйсүздөр, же мен кармаш көрөйүнбү? Келгеңиз. Азыр Азиянын чемпиону менен кол күрөш аракет көрөйүн деп. Сол кол мененби? Сол колдо күчүм көбүрөөк эле да. Кер Руслан башта. Бирок бул жакта булчуңдарды да салыштырып койгула, жеңилип калса манан жеңилип калды деп эле да. Баштайын? Ба. Кет. Жок. Колго күнүгө машыгып туруш керек. Кам көрүп туруш керек. Күнүнө эмес, жумасына 3 жолдан. Саар кеч. Бул тамак аштан дагы көз каранды болобу? Тамак аштан ооба, сөз тур режим болуш керек, режим. Жакшы. Тон. Макул анда, силерге тоскоол болбойн анда. Барайын. Болду. Болот. Assalamu alaikum. Gel. Кандайсыздар? Жаштар? Assalamu alaikum жигиттер. Келип чачып коелу. Оюн катуу болуп атат ага. Силерди азыр келет деп уктук эле элтирден, телевидениеден. Айылды тартып жүрөт элек. Айылды тартып жүрөт деп азыр келет деп ушу залга. Бизде күндө ушу Акжар айылында волейболду ушу спорттун волейбол түрү боюнча оюндар, мелдештер болуп турат. Биздин айылда ушундай жаштардан тренировка болуп турат. Черет жумасына 3 жолдан. Жакшы эле. Ой, атаман. Ойнойт балдар. Калды Кыргызстан сборныйына чейин чыгышкан балдар. Кайсы бири бу? Баястан деген бала. Сиргалбек уулу деп. Өзүнөн да кичине маалымат алып келген. Салам алейкум. Бой канча бой? 2 метр. Аябай узун экен. Жакшы. Кыргызстандын сборный курама командасында ойногон жигитибиз. Акжар айылынын туулуну 1996-жылы туулган. Сиргалбек уулу Баястан деген бала. Азамат. Кандайсыздар ана? Жакшы, өзүңүздөр. Оюндар кандай болуп атат? Оюндар жакшы. Айдан эле. 2018-ден бери кыргыз волейбол аябай өстү. Ансы Элмирза Ракиевич. Ошо өзү балдарды карап, ар жак бер жактарын карап, көмөктөшүп дегенде. Көмөктөшүп. Ошону салым чалды. Агабыз өзгөндөн болуп салам алейкум айтчы, биздин агабыз болот. Баястан, өзүңүз кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Өзүңүз жана айтпайсызбы? Өзүм ошо быйылкы немесек Кыргызстан чемпионатын 2 жолу уттук. Отор командасынын, Оторош волейбол клубунун 2 жолу утуп, Кыргызстан мастер спорт деген намын алдык. Волейбол боюнча быйыл алып 2020-жылы улуттук курамга кошулуп, Өзбекстанга барып, Азиядан экин алганбыз. Ферганда өткөн. Ошо азыр айылга келип, жаштарга эме болуп, биз деле агаларыбызды көрүп өскөнбүз, ошо сыңары жаштар кичине өссүн деп, ар жактарда өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп балдарга. Ар жакта үйрөтүп ойноп, ошо айылда алганда. Айылда жаштардын кызыгуусу кандай анан? Кызыгуусу жакшы ошо. Билесиз го азыр жаштарыбыз көп эле телефон менен эме болуп, ошого кичине айылга келгенде ушинтип балдар чогултуп залга
кызыктырып кичине Башын бириктирип, ынтымакты бекемдеп. Ооба да спорт менен балдар ойноп десек. Балдар жакшы ойнойт экен бирок. Балдар жакшы. Агзар айыл өкмөтүндө ойнойт бул балдар. Айыл өкмөтүнүн атынан чыгып ойноп жүргөн балдар. Сон, абдан сон. Мынакей, көршүлөр, биякта агабыз айткандай, Кыргызстан сборунда ойногон. Ушу агаларыбызды көрүп, ушулардын аркасынан өскөнбүз. Бою 2 метр баястан айткандай волейбол аябай жакшы ойноп атат чындыгында. Аз бул жакта балдардын ойногонун көрүп, мен дагы ойногом келип кетип атат. Азыр сиздер менен коштошуп туруп, калган бөлүгүмдөн ушу оюнга арнап Акжар айылынын волейболчулары менен ойнойн деп атам. Уруксатпы ойносок? Ооба, ойносок. Болчу киребиз. Туура келеби формам? Кирер, бул жака кире. Бул жака кирели. Сон.